Илдеттин оор түрүнө кабылып, калктын бир бөлүгү жан элекетке түшүп жаткан мезгилде бейтаптардын кайгысынан жеке капчыгын кампайтууну көздөгөндөр да чыкты. Суроо талап күч болуп жаткан дары-дармектерди баа дагы жогорулаганча деп катып койгон шылуундардын кампалары табылды. Бааны негизсиз жогорулатууну көздөгөн бул жалгыз учур эмес экен. Буга окшогон 27 факт катталганы бир чети таң калтырса, бир чети элдин ачуусун келтирди. Ал ортодо дал ошол суроо талап көп болуп жаткан дарылардын бир катары натыйжасыз болуп чыкты. Атүгүл кээси тескерисинче зыяндуу экенин тиешелүү адистер 15 июлда президент менен болгон жолугушуу учурунда айтып чыгышты. Кээ бир препараттарды кайра колдоно берүү көнүп кетүүгө алып келет экен. Ал ортодо Россияда коронавирустун вакцинасы табылып, сатыкка чыкканы айтылууда. Ошондой эле илдеттен дарылай турган Авифавир дарысы сынактан ийгиликтүү өткөнү маалым болду. Ага бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму да көңүл буруп, кызматташууга кызыктар экенин билдирүүдө. Коронавируска байланышкан вирустук пневмониядан дарылоого керектелчү медициналык препараттарды катып алгандар кимдер? Бул аптада дары-дармектер катылган кампалар табылып, элдин оозун ачырды. Өкмөт башчы Кубатбек Буроновдун айтымында бул сыяктуу 27 факт катталып, кылмыш иштери козголгон. Медициналык каражаттардын, анын ичинде маскалардын баасы негизсиз кымбаттатканы үчүн 4 иш каралып жатат. Мыйзамсыз ташып келүү боюнча 13 иш сотко чейинки өндүрүшкө каралып жатат. Кампаларда катып алып, дары-дармектерди жасалма тартыштыгын атайлап жасап жаткандар боюнча 2 иш боюнча сотко чейинки өндүрүшү башталды. Дары-дармек сатуу менен шугулдангандардын мындай ташбоордугуна коомдук ишмер Назгүл Насиева капа болуп ыйлаганын айтат. Өзү да сыркы болуп, дене табы 40 градуска чейин көтөрүлгөндө дары издеп, Бишкекти түрө кыдырып таба албай айласы курган. 10 күндөн бери ушундай көрүнүш кайталанып келгенин айтат. 10 күндөн бери биз издеген ошол эле Кликсан, ошол эле гепарин жок болуп атат болсо дагы 15 миңден 12 миңден сатып атат пачкасын. Өзүнүн баасы 2800 российский рубль, бизден 3000 бирдеке болот да. Дарынын жетишсиздигинен жаш өмүрлөр кыйылып жаткан маалда адам өмүрүнөн акчаны артык көргөн шылуундардын бул кылыгы өз элине жасаган кастык катары бааланууда. Биз эмне кылсак азыр ошо дарыларды биз салабыз. Мен азыр аптекага барамын. Мен азыр дагы ошо аптекадан дары издеймин. Бул нерсе токтош керекпи же токтобой эле өлөрүш керекпи? Бир нерсе кылгылачы, мерим. Элдин үнүн жеткиргилечи. Мына менин кызым азыр 14 жаштагы кызым ооротот. Мен ооротомун. Канча адам өлүп атат, уже не могу. Кирешени элдин саламаттыгынан жогору койгон шылуундардын аты жөнүн эл билиши керек деп коомчулук талап кылууда. Эл арасында Чоң Казат кыймылынын мүчөсү Сыймык Жапыкеевдин бир тууганы да дары-дармек бизнеси менен шугулданат экен деген маалымат тараган. Бул маалыматты Сыймык Жапыкеев төгүндөгөн жок. Элей менин бир тууган бар экен. Нурбек Акжолтоев Нурбек Жапыкеевич. Мен Жапыкеев болот атпаймынбы? Ушулар спекулянт болуп атышат, мен бир туугандарым бирок адилеттүүлүктү айтыш керек. Он эсе көтөргөн ушулар. Үчөө бар буларчы. Фармамир деген бар, баарыбыз билебиз. Лекарь, фармсервис. Бүт, дарын бизнесинин үстүндө турган бар политиктер турат. Артыкбаев, Акжолтоев Нурбек Жапыкеевич, Бабанов турушат үчөө. Өлкөдөгү белгилүү дарыканаларда иштеткендердин аты жөнү деле коомчулукка маалым. Сыймык Жапыкеев санап өткөндөрдөн тышкары бул бизнес менен шугулдангандардын арасында Жантөрө Турдубаев, Светлана Чумаева, Жолдошбек Эсенбеков, Майрамбек Шакиров, Азиза Генжеева, Бакыт Жетигеновдардын аттары аталып келет. Алардын айрымдары дары-дармектерди дүңүнөн саткан ишкерлер. Парламент спикери Дастан Жумабековдун жакын тууган жек жааттары экени айтылып келет. Аптека менен масканын баасы 27 сом деп турат. Это было. Интернетте жүрөктүн үшүн алган маалыматтар көп болгон сайын калктын дары-дармекке болгон суроо талабы да артууда. Айрымдар элден уккан маалыматы боюнча жардам берсе бербесе деле эл көп колдонгон дарыларды сатып алып колдонуп, ал тескерисинче саламаттыкка терс таасирин тийгизген учурлар жок эмес. Алсак айрым антибиотиктерди көп колдонгондуктан бейтаптар стационарга
дарыларга келип түшкөндө колдонулган акыркы муундагы резервдик препараттар таасир этпей калып жатыптыр. Бул тууралуу башкы клиникалык фармаколог Аида Зурдинова президент Сооронбай Жээнбеков менен болгон жолугушууда белгиледи. Этот дефицит не был бы, потому что на сегодня... Бизде антибиотиктерди өтө көп сунуштап жатышат. Стационарга келгенче эле бейтаптар башка антибиотиктерди кабыл алган болушат. Бизде акыркы муундагы резервдик антибиотиктер келип жатат, бирок аларды бейтапка колдонсок таасир этпей калууда. Мындай жол менен кете берсек, экинчи толкун башталса эмне болот? Андыктан дары-дармектерди башаламан пайдаланбаш үчүн кандын курамын аныкташ керек. Кандагы прокальцитониндин деңгээлин аныктап, ошого жараша бактериалдык инфекция бар же жок экендигин, ага вирустук инфекция кирип кеткен жокпу билсе болот. Мындай жол менен антибиотиктерди башаламан колдонууну жокко чыгаруу мүмкүн. Натыйжалуулугу далилденбеген препараттарды пайдаланып, капчыгын жукарткандан башка пайда таппаган бейтаптар көп. Калк арасында арбидол, ингаверин, эргоферон сыяктуу дарыларга суроо талаптын көптүгүнөн коомчулук дүрбөлөңгө түшкөн. Бирок дал ушул дарылардын вируска каршы натыйжалуулугу далилденген эместигин ак халатчандар эскертүүдө. По поводу клинического протокола наших препаратов сейчас Бүгүнкү күндө ингаверин жана арбидол, эргоферон сыяктуу вируска каршы препараттарга коомчулукта көп суроо талап жаралууда. Бирок бул дарылар биздин клиникалык протоколго кирбейт. Себеби алардын натыйжалуулугу далилденген эмес. Бирок социалдык тармактарда жана массалык маалымат каражаттарында ушул дарылар тууралуу көп айтылгандыктан, элибиз дал ушул препараттар эң таасирдүү деп ойлоп алышкан. Суроо талаптын көптүгүнөн алардын баасы кескин жогорулап кетти. 100 сомдон 700 сомго чейин көтөрүлдү. Бейтаптар акчасын натыйжасыз дарыга коротуп, бирок анын пайдасын көрө албай жатат. Ошонун айынан биздин клиникалык протоколго ишеним төмөндөп, дарыгерлер начар дарылап жатат деген пикирлер пайда болууда. Минтип дары-дармектерди байма-бай башаламан колдонуу организмдин ага көнүп кетүүсүнө алып келерин дарыгерлер эскертишет. Андыктан ар ким айтканды кымбатына карабай сатып алып колдоноордун алдында жет өлчөп биргесүү керек. Анын үстүнө соңку мезгилдерде дүйнөлүк медицинада коронавирус илдетинен дарылоонун жаңы ыкмасы колдонула баштаганы айтылууда. Бул илдет организмдеги өнөкөт оорусу бар жерлерге топтолуп, канды уютуп, тромбторду пайда кылары айтылууда. Демек илдеттен сакайуу үчүн антибиотик же вируска каршы препарат колдонбой, уюп калган канды суюлтуп, организмден чыгарып таштоо керек экен. Ал ортодо Россияда коронавирус илдетинин вакцинасы сыноодон ийгиликтүү өтүп, сатыкка чыкканы маалым болду. Ошондой эле илдетке каршы Авифавир аттуу препарат боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы күтүлүүдө. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму да кызыгуусун жашырбай, бул боюнча Россия менен кызматташууга даяр экенин билдирген. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, Жумалык.